Assalamu alaikum. Hormatly көрөрмандар, назарыңыздарга мен Муктуй Гарстанбек сураныңыздар жооп берем рубрикасы менен. Бизге аябай көп суроолор келет жана жооп берүү биз үчүн да бир жоопкерчилик. Ошого карабай биз буга колубуздан келишинче жооп берүүгө аракет кылабыз. Анткени биздин берген жообубуздан балким ушул суроо берген адамдын жашоосунда бир өзгөрүү болот. Балким биз бир нерседен кармап калабыз, аны балким бир нерсеге бир үндөп шыктандыра алабыз. Ошондон жооп беребиз жана биз берген жоопту биз абсолюттук чындык деп айтпайбыз. Астагфирулла, балким катасы бар. Канткенде да суроо берген адам демек ал өзүндөгү маселеге маани берип, анын үстүндө изденип аткандыгы бизди аябай кубандырат. Ошон үчүн биз жооп бербей кое албайбыз. Бирок ошол учурда айтабыз, катасы болушу мүмкүн. Жана ким туура жообун билсе, оңдоп койсо бизде ага Аллах разы болсун, акысына дуа кылабыз. И биз өзүбүздө иншаллах оңолобуз. Бүгүн бизге Star Mix деген бир көрөрманыбыз суроо бериптир. Биз дагы бир жолу эскертебиз, адамдардын атына караган жокпуз. Суроосунун маанисине карап атабыз, башкалар да мындан балким пайда тапсын деп. Star Mix бизге айтып атат. Assalamu alaikum дейт. Алейкум ассалам. Менин суроом жөнөкөй. Адам болуп жанагындай денесин саткан кыздарды уруп токмоктоп койсо, эмне болот? Күнөөбү же сооппу? Рахмат дейт. Билесизби, урматтуу Star Mix, мен сооп же күнөө экендигин жооп берүү үчүн сот болушум керек. Шарият казысы болушум керек да. Күнөө болсо демек жазаланыш керек. Аны эмне үчүн күнөө болду? Аны мен ушу маскабымда, кармаган маскабымда алымдардын китептерине жөлөнүп отуруп сизге так жооп таап беришим керек. Мен бир аз башканы айтам. Күнөөбү сооппу дегенге жеткенге чейин да маселелер бар. Биздин күнөө сообун териштиргенге чейин да жоопкерчилик мамилебиз бар. Ошол жөнүндө сүйлөшөм. Денесин саткан кыздарды уруп токмоктоодон мурда кылына турган көп иштер бар. Курандын өзүндө бул нерсе аябай таасын даана иреттелип келет. Куран сүннөттө бул аябай таасын жана иреттелип келет. Бир кызды сойку деп айтуудан мурда анын сойкулугуна далил керек. Бул аябай оор маселе, далил келтирүү. Аны мына ошондой бузукулук учурун көргөн мындай күбөлөр керек. Алар эл алдында күбө бериш керек. Эл алдында дегенибиз казы алдында күбө бериш керек. Казы дагы мамлекет тарабынан шарият өкүмүн ишке ашырууга уруксаты бар казы болушу керек. Мына ушунда гана жаза күбөлөрдүн далили менен жазаланды, то есть өкүм чыгарылды, мамлекет уруксат берген казы тарабынан өкүм чыгарылды жана аны аткаруу да мамлекеттин мойнунда, сиздин мойнуңузда эмес. Ушул момент бар. Мына ушуну айтып атканым ушул маанидеги аяттын эле ылдыйында дагы бир түшүндүрмө турат. Эгерде күбөсү жок аялдарга сойкулук кылды деп доомат кылып аткан болсо, доомат кылып атканын далили күбөсү жок. Ал жөн эле ошентип ойлоп атат. Бүгүн бир бала менен кетип атканын көргөн, кече бир бала менен кетип атканын көргөн. Ушуну ал сойкулук деп өзүнчө ойлоду. Жана ушинтип далили жок, 4 киши анын жыныстык мамиле үстүндө көрбөгөндөн кийин күбө жок деп эсептелет. Биз эмне деп ойлобойлу, күбө жок деп эсептелет. Жана биз аны сойку деп ойлогонубуз үчүн, ошону айтканыбыз үчүн ушундай деген адамдарды, ушундай деген эркектерди доомат кылды деп 80 бала урулсун дейт. Урулсун дейт. Аялдарга доомат кылгандыгы үчүн. Бул экинчи тарабы. Эми денесин сатты деп бул факт. Бүгүнкү күндө анык видеосу ушундай миллиондогон элдер көргөн адамды да шарият казысы болгондон кийин биздин жазалоого укугубуз жок. Аллахтын аты менен жазаланыш керек. Биз Аллахтын аты менен жазалоого биздин укугубуз жок. Биз жазалоочу эмеспиз. Биздин колубуздан келген башка иштер бар. Биз аларга акыйкатты жеткирүү, аларга мунун күнөө экендигин түшүндүрүү, алардын муктаждыгы бар болсо муктаждыгынын булагын билүү жана колдон келсе
кажетін аткаруу. Мына ушул маселелерди кылып койдукпу? Жок, биз айтабыз, алар бүттү да, кылбайт да, алар макул эмес да буга. Жок, алар бузулган да. Ким билет? Ким билет? Биз өзүбүздүн колубузда бардык иштердин баарын кылып койгондон кийин анан айтыш керек. Аллах, бул жагына менин укугум жок экен, өзүң күбөсүң. Мына ошондо гана. Жок. Урган албетте оңой. Бирөөнүн кызы, биз аны сойку дедик, барып уруш бизге аябай оңой. Эч кандай жоопкерчилиги да жок. Актап алабыз өзүбүздү. Мына урдук, көрдүңбү мынакей. Бирок бул динди ишке ашыруу деп эсептелбейт. Муну зомбулук дейт. Бул менин оюм, Аллах алам. Балким бул маселеде казылык деңгээлинде өкүм чыгарган укугу бар адамдар толугураак жооп берер. Бирок менин оюм ушу. Бөөдө кылмыш сиздерге жакшылык алып келбейт. Аллах алдындагы бөөдө кылмыш өтө оор кесепеттүү болот. Тозокко бара турган жолдун бардыгы жакшы ниеттерден куралган. Ниеттин бардыгы эле бейишке алып чыга бербейт. Кылынган ишти иликтеш да керек. Саламу алейкум.